Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Өзің себепкерсің. Тағырақ Алла Субхану ва Тааладан кейін бактылуу кылууга жалгыз өзің себепкерсің. Кайыптан сага бир ыңгайлуу убакыт келет деп күтпө. Жумушка орношсом же үйлөнсөм, акчалуу, үйлүү болсом, ошондо бактылуулук кубаныч болот деп кечиктирбе. Эгер ушунун баары болсо да эч качан бактылуулук келбейт. Анткени каяка барсаң да жаның өзүң менен кошо жүрөт. Жана эч өзгөрбөйт. Ага өзүң жоопкерсиң. Ошондуктан ой пикириңди азыр өзгөрт да өзүңдү бактылуумун деп ойло. Ошондо бактылуу боло аласың. Бактылуулукту куру кыял менен элестетпе. Үйүң ылайдан болсо да, жаныңда бир наның, бир кумара сууң болсо да, үйүңдү кубануу менен бийик көтөрүп, өзүңдү бактылуумун деп түшүнгөн. Элестетип көр. Заңгыраган сарайда жашайсың. Кызматчылар эң даамдуу тамактардан, суусундуктардан даяр кылып алып келип турат. Бул нерсенин кыялдануудан башка эч кандай пайдасы жок. Мүмкүн бул куру кыялдарың кубанычтын ордуна сага кайгы капан алып келер. Анткени сен ошол куру ой пикириңе кайгы капаларды гана топтоп жатасың. Анда эмнеге көк тиреген имараттарда жашаган байлар тынчсыздануусун, баш оорусун баса турган даар-дармектерден ичишет? Эмнеге кичинекей үйдө жашаган жөнөкөй адамдар эркин куштай болуп бактылуулук аларды курчап турат? Себеп тигилердин да булардын да ой пикири ар башка. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен ханда курушунда коркунучка, ачкалыкка, кыйынчылыкка кабылып аң казышкан. Ошондо пайгамбарыбыз сахабаларына келечек тууралуу жакшы кабарды айтканда момундар айтышкан. Алла Субхану ва Таала жана анын элчиси туура айтат деп чын жүрөктөн ишенишкен. Ал эми мунафыктар бар го, эки жүздүүлөр. Алар Аллах жана анын элчиси бизге куру убадаларды эле айта берет деп ишенишкен эмес. Булардын баары бир чогуу болушса да, экөөнүн пикири эки түрдүү болгон. Ошондуктан ар кимдин жүрөгүндөгү ишеничине байланыштуу болот. Сен да ой пикириңди азыр түздөп оңдогун. Турмушуңду жаркын келечекке жогору бийикти көздөй ой жүгүртсөң, келечек турмушуңда жаркын болот. Ал эми жаман ой жүгүртүү менен карасаң, анда коркунучта жашай бересиң.